Бир үзланд кадырман телегөрүүчүлөр түз эфирдебиз. Барыңыздарга кайрадан кутман таң калабыз. Кимде ким катарыбызга жаңыдан кошулган болсо, ал эми биздин студиябызда сонун коногубуз бар. Айдана Дека bizde жаш эстрада ырчысы. Жаңыдан албетте жылдызы жанып, сонун өзгөчө башкалардан айырмаланган клиптерди дагы тартып атасыз. Кош келиптирсиз. Алгач кош келиптирсиз Айдана. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз сизди. Мен дагы кубанычтамын. Бизде тема бүгүн берекелүү күз. Күз кандай билесиз? Ошондон баштабайлыбы? Жакшы, жеңиздер. Кышка кандай камылга көрүп атасыз? Кышка мен азыр жайдан чыга элекмин. Чын айтсам, мен салуудан дагы эле мынтип чыга элекмин. Дагы эле мен үчүн да жай болот деп айтсам болот. Жайсыздын жабыл элек. Ооба. Азыр кичине эми араң мынтип кичине ишке кирип, эс алууну токтотуп баштадым. Кышка кам көрө элекмин. Кам көргөндө баягыда шпанерымды жыйнап жылуу кийимдер чыгардым деп коём. Сиз эми ошентип кам көрөсүз? Азырынча ошентип атам. Бадыраң тузда салат жаап деген сыяктуу. Андай даярдан элекпиз. Мамам деле мен деле даярдан элекпиз. Эми баштайт болушубуз керек. Негизи жыл сайын ал нерсе болот сиздерде? Негизи жыл сайын болот деп айтпайын. Анткени кандай десем, эми жеңем бар, мен анан ал жасайт албетте. Мындай баарыбыз эле чогуу үйдө эле жасап туруп, анан кийин ошо жеңемдин колунан жейбиз. Быйыл жасайбыз го, быйыл жасабыз келип. Жеңелер бар, кандай жакшы, э? Ооба. Жакшы. Кышкыга даярдан элек экенбиз азырынча. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Чыгармачылыкта даярдан атабыз деп коесуң. Чыгармачылыкта буюрса жаңылыктар көп болот. Алдыда азыр ошо жай бой эс алып, илхом топтоп кичине иштейин, оюм бар эле салып калып. Иштейин деп абдан даярданып келдим. Буюрса жакшы пландар азыр башталып атат. Сентябрь жаңы келди. Буюрса сентябрдын аягына чейин жакшы жаңылыктардын бири менен бөлүшүп баштайм деген ниетим бар. Сонун. Күтүп калабыз. Канча ай эс алдыңыз? Көп эс алгансызбы? Ооба, негизи 1,5 ай көлдө жүрдүм. Такыр тынбай ошо жерде эс алып, 1,5 ай жүрдүм. Калган 1,5 ай бул жерде эс алып аттым. Бишкекте бассейнге барып, нары бери аквапарктарга барып ошентип эс алып аттым. Демек, 3 ай бою эс алдым. 1,5 ай көлдө жүрүп күйгөп турсуз деле го. Жок, аябай күйдүм. Нагыр калбадым. Жакшы. Эс алуунун деле акысы калбаптыр андай. Жаңы клиптерди күтөбүз. Мен ошол сиздин акыркы чыккан клиптериңиз тууралуу дагы айткым келип атат. Мына Айдана Дека дегенде эле өзүнүн стили бар, баягы өзүнүн образы бар, сизди элестетип калдык да. Анан ушул образдын үстүндө кандай иштедиңиздер, кантип жараттыңыздар, кимдер жаратты, кандай болду айтып берсеңиз? Негизи билгенде эле мен жаңы биринчи клиптерин тартып баштаганда өзүм кабадоктор менен чыкчумун. Ушки кулактар менен чыгып ошондой образ кылдым. Андан кийин мына ошо жакын арада продюсер менен иштеп баштадым. Ал менен сүйлөшүп өзүнүн кеңешин айтты, образыңды алмаштыралы. Сенин сонун образың бар болчу, демек мындан дагы абадокту чеч, мындан кийин дагы башкача образдар менен иштеп, жакшы бир жаңылык кылалы дедим. Анан абдан эле мага жакты бул идея, анткени мен деле эми кечке эле бирдей болуп жүрө албайсың. Андан кийин ошо жакын арада эле ошо жигитке деген клипти тартаарда презентация кылганбыз. Ошо жаңы иштеш баштаган продюсер менен презентация кылганда ошо жерде өзүмдү кандай десем бир New Айдана Дека деп чыкты. Жаңыланган деген сыяктуу кылып. Ошондон кийин эле азыркы образдарым ушундай болуп калды. Чачымды ар кандай боекторго боеп, ар кандай розовый, көк, ар кандай көрүп калсаңыздар керек. Ошондой анан ыр жагында дагы кичине өзгөрүүлөр буйруса башталды. Бул образ клип учурунда эле мынакей чачтары өзгөрүп калды дегенге улай сурап бергим келип атат да. Канча жолу чачыңыздын түсүн өзгөрттүңүз? Клипте эле ошол. Клипте 3 жолу өзгөрттүм. Биринчи саргарттым, андан кийин розовый кылдырдым, андан кийин кайра сарынын башкачасын кылдырдым. Андан кийин клип бүткөндөн кийин өзүмө жагып калып, жөн гана эле өзүм үчүн, фотосессиялар үчүн көккө боёдум, фиолетовыйга боёдум, жашылга боёдум.
Байкуш Айдана Деканын чачы. Жок, негизи көп ушинтип айтышат. Байкуш чачы, жакында бул чачы жок калат деп. Чындап эле андай эмес. Мен жөн эле үйгө отуруп өзүм эле боеп койбойм да, сөзсүз түрдө стилисттер менен иштешем. Атайын ошо кандай десем жанакындай бережный уход кылып, бережный краскалар менен бойгондон кийин сөзсүз түрдө толтура түрүн, маскалардын түрүн жасатат. Чачка залакас тийбейт. Ооба. Эң сонун. Жакшы. Демек, чачка залакас тийбейт экен, мен дагы ушундай жашыл, лайм, фиолетовый, роз, ушундай цвет түстөрдү бое берсем болот деген кыздар дагы табылды болуш керек. Жакшы. Клип учурунда эле 3-4 жолу чачтын түсүн өзгөртүп, дагы бир суроо, клип негизинен ошол жигитке деген клип канча убакытта тартылып бүттү? Негизи ар бир клипиме как минимум 6 ай даярданабыз. И анткени мисалы азыр жигитке клипти тарттымбы, жигитке клипти тарткандан кийин эле биз уже даярданып баштаганбыз кийинки клипке. Демек, жигиткени презентация кылгандан бери жай бою ошол планды ойлонуштуруп, локация тандап, костюмдарды эми эс алган күндө деле кечке эч нерсени унутуп эс албайсың да, баары бир костюмдарды карап, заказ берип, менден тышкары ушу командам бар, продюсерим бар, ошолор даярданышты. Ошондуктан ар бир клипке даярданарда ошончо убакыт кетет, 6 айдай. Ага эмне кирет, ыр жаздыруу, костюм тиктирип, бий коюу сөзсүз түрдө, локация тандоо, режиссер тандап, монтажер тандап, сценарий тандап, ошонун баарын ойлонуштурганда ошо где-то примерно 6 айга барат. 6 айда бир сонун чыгарма жаралат. Жакшы, күздү аяктап дагы бир чыгарма күтүп турбайсызбы? Буюрса. Эң сонун. Айдана, айтсаңыз да, сиздин баягы ушул эстрада жолуна, чыгармачылыкка аралашканыңызга биздин билишибизче мына көп эле убакыт болуп калды. Канча жашыңызда келдиңиз? 18 жаш. 18 жашыңызда келдиңиз да. Анан өзүңүздүн аудиторияңызды дагы, өзүңүздүн угуучуларыңызды дагы чогултууга жетиштиңиз деп да айтсак болот. Анан кандай ойлойсуз, сиздин угуучулар кимдер? Негизи менин угуучуларым, мен дайыма эле айтып келем, кичинекей балдар, эң кичинекей кыздар балдар, өспүрүм. Анан ошо менин возрастымдагы 25 жашка чейин. Мырзалар. Кыздар. Меники көбүнчө кыздар. Кичинекей төрөлгөндөн баштап деп айтсам болот. Төрөлгөндөн баштап кичинекей младенецтерден, лялилардан баштап ошо 25 жашка чейин. Сиздин максатыңыз ошол болду беле? Ошол аудиторияны алуу. Сөзсүз түрдө негизи мен өзүм кичинекей кезимде, подросток кезимде абдан көп американский ырчыларды көп көрчүмүн, Аврил Лавигин деген ошолор как раз ошо подросток, өспүрүмдөргө басым кылчу да, молодежьгочу. А мен дагы өзүмдүн кыялымда мындай молодежьго иштесем, мындай жаштарга иштеп, ошолорго лайыктуу темаларды ырдасам, ошолорго лайыктуу мындай жаңы бир нерселерди алып чыксам деген кыялым бар болчу. Ошондуктан мага абдан жагат. Дал ушул аудитория меники экен. Анткени дагы айтып коеюн, кичинекей кыздар көп жазат, кичинекей кыздар мен сизди жакшы көрөм деп жазган. Чынында эле алардын сүйүүсү абдан тунук болот. Чынында жакшы көрүшөт да, мындай аябай сонун, тунук, таза сүйүүсү менен, сезимдери менен жазышат. Анан чоң эжелер деле сөзсүз түрдө жок эмес, алар дагы бар. Менин кызым сени жакшы көрөт деп жакшы көрө беришет. Ошондой сыяктуу. Жакшы. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык эле ырчылар деп айтсак болот. Тойлордо жакшылыктарды ардашат. Анан сиз дагы ошол тойлорго арнап ырлар жазасызбы, чыгасызбы, ырдайсызбы? Негизи мына ошол ыр менен тойго чыгам, ушу менен тойду ырдайм деген ырым жок. Чынын айтайын. Тойго арнап жазган жок демек. Ооба. Тойго арнап дагы атайын жазышабы, бар. Ооба, негизи чында эле эми мындай бийлегенге оңой болсун деген сыяктуу ыр жаздыргандар бар. Менин деле оюмда бар, ал сөзсүз түрдө. Анан бийле деген чыгармам, индийский чыгармам көбүнө ушу жакын болду окшойт тойго. Ошол ырым чыкканда тойго көп биле турбайсызбы? Айдананын чыгармачылыгын сыйлайм. Рахмат. Ошол ыр чыкканда тойго көп чыктым. А негизи бул ырлары менен деле тойго чыгам, чыкпайм деп айтпайм. Бирок меники ошо кайра эле тема келсек, молодежный свадьбаларга чыгам. Корпоративдерге. Жакшы. Анда Айдана, бул жакта сизди микрофон күтүп турат. Биздин таңкы көрүүчүлөрүбүзгө кайсы ырыңыздарды алып бересиз? Азыр болсо эми таң маанай болгондуктан баарына жакшы маанай тартуулайын деп, акыркы жыргап жаша деген чыгармамды. Анда жыргап жашайлы. Жыргап жашайлы. Микрофонго суранабанда Айдана Декадан кадырман көрүүчүлөр, сол музыкалык чыгарма негизинин соңунда баарыңыздарга жыргал жашоону каалайбыз. Кабыл алып коюңуздар. Кабыл алыңыздар. Кеттик анда. Айдана Дека.
Qanday yaxshi boday Har doim barina Yaxshi so'zin arnag'in Jon kuyna shamina Gullar gulib janag'in Aydin tang'ina Umr shartina Janga yetib qayg'irba Harakat qilsang alg'alab o'tsang Yetib yasho barqina Sen barqın Sezimlerge süzse bilip Ağıçetayım Ar bir tangına Ömür şartına Janga yetip qayg'irba Harakat qilsang Alg'alab uçsang Jetib yasho barqina Har doim barina Yaxshi so'zin arnag'in Jon kuyna shamina Gullar gulib janag'in Aydin tang'ina Ömür shartına Janga yetib qayg'irba Harakat qilsang, alg'alab uçsang Yetib yasho barqina Yetib yasho barqina Айдана нырмен катар биз дагы сиздерди жыргап жашаганга чакырабыз. Ооба, эсирде абыздын эрке, жаркын, ажарлуу жылдысына арашылып диребиз. Дагы дал ушундай маанайда эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Кадырман телекөрүүчүлөр, кийинки эфирлерден амандашканча эсен туруңуздар. Бар болуңуздар. Everybody